Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Алла Таалага алкыштар мактоолор болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Ал-Аширия рисалат фи ахкамиз завач дейт, баягы Ханафи мазхабындагы Осман халифатчылыгынын акыркы доорунда келген аалымдардын бири Зейнетдин Мустафа эфенди рахимахуллахтун үйлөнүүнүн өкүмдөрү туурасындагы чакан чыгарма эмгеги бар, керектүү. Бизде көпчүлүк жаштардан ошол үйлөнүү туурасында чакан бир сабак өтүп берсеңиз, кандай кеңештерди бересиз деп көп суроолор келгенинден мынакей көптү билген ошол аалымдарыбыздын китебинен пайдалансак жакшыраак болот. Мына ушул китепке убакыт берип атайын сиздер үчүн ушул китеп сабактардамакчыбыз. Биринчи бөлүм фи фадаили никах ва фаваидихи, никенин артыкчылыктары жана никенин пайдалары туурасында болмокчу. Өзү бир нерсени жакшы багамдап түшүнүш керек болот, аңдап. Аллах Таала кайсы нерсени адал деп пенделерине шарият катары уруксат бере турган болсо, ал нерседе береке бар жана эки дүйнөлүк пайдалар камтылат. Бул дүйнөдө акыл эсине дагы, жүрөгүнө, иманына дагы туура таасири тиет, ден соолугуна дагы. Аллах Таалам кайсы нерседен тыйып, мамиледен же алакадан андан кайтарып тыя турган болсо, ал нерседе эки дүйнөнүн жамандыгы, ден соолукка, адамдын ой жүгүртүүсүнө, адамдын ыйманынын нуруна кадимкидей бир терс таасири тиет. Мына ушул нерсени көзгө баса бармап эстегенден кийин аалымыбыздын китебине кезек берсек, алам дейт. Аллах Таалам өзүнүн ыраатчылыгына баарыбызды жеткирген болсун. Андан никаха мин асқали сунани махмила. Нике уруксат берилип сүннөт катары бекитилген сүннөттөрдүн ичинде эң жоопкерчиликтүү, жүгү оор сүннөт болуп эсептелет дейт. Анткени бул жерде бир адам эмес, эки адамдын тагдыры чечилип атпайбы? Адам мисалы жеке өзүнүн күнүмдүк жашоосунда эртең менен көзүн умаштай ачып, жаздыктан баштын көтөрүп тургандан баштап, күн кылтайып батып, куфтан намазын окуп, витр намазын окуп, жатканга чейинки жеке аткара турган сүннөттөр бар. Тазалыгына байланыштуу, даарат гусулуна, намаздан алдыңкы кийинки сүннөттөр деген сыяктуу. Нике ошондой сүннөттөрдүн ичинен эң бир жоопкерчиликтүү болот. Өзүн дагы караш керек, келечектеги үй бүлөсүнө да көңүл буруш керек. Анан эми өтө терең түшүндүрүп, китеп бүтпөй калбасын. Бул жерде сүннөт дегенде нике бир эле бирдиктүү өкүм катары сүннөт деп бекитилинбейт. Эгерде кайсы бир жаш адамдар, үйлөнүүгө жарап калган адамдар үйлөнбөсө, никеге турбаса, зинага түшүп кетиш коркунучу болсо, ал учурда важип болот, милдет болот. Ал эми кайсы бир инсан тетирсинче үйлөнгөндөн үй бүлөсүнө зыяны тийип, зордук зомбулук көрсөтүп, аялын сытатып кое турган болсо, ага үйлөнүү макруу болуп турат. Ага үйлөнүү ошол арамга жакын макруу болуп турат деген сөз. Бул жерде башка бир Ханафи китебибизде Ал-ихтияр ли та'лил мухтарди Имам Маусли эскерип кетет. Ва никаху халатал i'tidal суннатун маргуба деп. Табият каалап, мындай адам ошого ой сезим менен бышып жетип, орто турган абалда үйлөнүү сүннөт болот деген мааниде кетип атат. Ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгүлө деп таштап кеткен сүннөттүн ичинде эң жоопкерчиликтүүсү мына ушул нике болот. Анан жоопкерчилигинен качып үйлөнбөй да койбош керек, болгон ошону жон териси менен сезе билип аткарыш керек деген сөз. Жоопкерчилигине жараша өзүнүн соогу дагы бар. Ва асабил хукуки кадаан, Кудайдын астында, бул дүйнөдө ошол шариаттын астында да, казынын астында анын акысын өтө оор болот. Адам өзүнө дагы жооп берет, үйлөнгөндөн үй бүлөсүнө дагы жооп берет. Андайын ошол адал нике менен келген балдарына, бала чакка, келечек урпагына да жооп берет. Анан кайсы бир эркектер мисалы үйлөнүп, керели кечке сыртта болуп эле, же жумуштан дайыны жок, же башкадан жок, аялын жалгыз бой калтырып коюп, ата-энесин карабай, урук тууганына көңүл бурбай, бала чакасына мээрим төкпөй, тарбия бербей кала турган болсо, жалпы ата-эне, анда ата-эне биргеликте тең жооп берип калат. Мунун акысын өтө оор болот деп атат, жеңил санабаш керек. Рахатка гана жарап калдым болду деген сөз эмес. Ва аммил умури нафан, жана никенин пайдасы дагы өтө көп. Жоопкерчилигине, анын оор акылларына жараша, анын пайдалары дагы өтө көп болмокчу дейт. Пайдасы көп. Анткени адам ааламдын түз нукта жашоосу бул нике менен уланат. Никесиз мамилеге барса, ал көпкө узабайт ал. Неге дегенде, адам баласы кийим, буюм, тайымды колдонгондой колдонуп, түгөйлөр бири-бирин таштап кетип калат. Ошол адал нике менен адам көбөйүп жупташат, урпак калтырат.
ошентип урпактан урпак уланып отуруп алам өзүнүн нугун туура сактап калат деген сөз. Wa a'zamil fadaili ajran, жана никенин артыкчылыктарынын бири анын сооптору да ушунчалык ажыр сообу көп болот дейт. Адам зинадан сакталат, ой пикири токтолот деген сөз. Аллах таалам ыраазы болсун, бул ушул нике туурасындагы сабактын биринчи бөлүгү, никенин пайдалары, артыкчылыктары туурасындагы биринчи бөлүгү болду.